Акыркы жылдарда Бишкек эң булганыч, иш каптаган адам затынын саламаттыгына өтө чоң куркунуч келтирген шаарлардын сап башынан түшпөй келет. Борбор шаарыбыз дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун белгиленген нормасынан 47,7 эсеге көп булганыч болууда. Бүгүнкү технология өнүккөн заманда сиз жашап жаткан аймактагы аба канчалык булганыч болуп жатканын картадан карап билип тура аласыз. Башкалада түтүн көрсөткүчү саат сайын өзгөрүп, күндүз бир аз азайса, кечке жуук көбөйөт. Өз кезегинде Бишкек шаарынын мэри бул маселенин бир убакта чечилбешин айтып, аны үчүн убакыт керек болорун белгилеген. Мэр интервью берип, озун жиалек шаарды ышкаптады. Бирок смогтун чечүүнүн эртең эле смог чечилбейт, мен ачык айтып коеюн. Жыл сайын 10%, 15%, 20% деп отуруп, анан бир 7-8 жылдын ичинде смогту тазартып, биринчи свалочный полигондун түтөгөн маселесин чечсек, экинчи тетистин маселесин чечсек, төртүнчү жана банялардын маселесин чечсек, чоң автобустарды киргизип, машинаны азайтсак, мына смог маселесин ошондо чечебиз. А эртең эле чечип коем, смог жок болот деген киши ал калп айткан киши болот. Муну проценттик отношение мониторить этип анан чечим жолу менен кетишибиз керек. Түтүн адам баласын көптөгөн ооруларга чалдыктырат. Ошондой эле рак оорусунда пайда кыларын илимий изилдөөлөр көрсөтүп жатат, дейт депутат Марлен Маматалиев. Бул деген эми элестетип коюңуздар, канчалык түрдө биздин баардыгыбыз ушул жерде жашайбыз, Бишкекте. Биз эле эмес, балдарыбыз ошол жерде жашайт. Канчалык түрдө бүгүнкү күнү зыян экенин аныктап көрүп отурабыз. Ал кандай ооруларга алып келет? Кийинкиси. Бул ар кандай рак ооруларына, ал эле эмес ошол астма, бир топ чоң ооруларга алып келеткенин азыр бүгүн изилдөөлөр дагы анык айтылып турат. Депутат Балбок Төлөбаев Бишкек шаарынын каптаган кара түтүнүн бир нече себептерин атады. Бишкектеги смогтун 3 негизги себептери бар. Биринчи себептери бул жайкы убактагы Бишкектеги смог. Мында бир эки чоң себеби бар. Бул транспорт менен тетс жайында. Транспорттон чыккан түтүн, тетстен чыккан түтүн Бишкекте смогту жайкы убакта алып келет, бирок өтө мындай көп эмес. Бирок все равно баягы смог бар да. Экинчиси кышкы убактагы смог. Кышкы убактагы смогту ошол эле транспорт калат, көбөйөт, жайында ар кайсыга кетебиз. Экинчиси тетстен чыккан түтүн, ал айтып атпайбы, бийик ал чуку жок. Ал багыттын өзгөрткөндө Бишкектин үстү менен өтөт. Үчүнчүсү көмүр. Новостройкадагы жагылган көмүрдүн сапаты кара кечеден келген. Бул Бишкекке жайылат дагы, Бишкекти бүт алат. Анан эң негизгиси кышында бул табигый шарттарда абанын басымдуулугу. Өйдө чыгып бараткан смогтун баарын ылдый карай басат абанын муздак агым. Бишкектен чыккан ысык агым өйдө көтөрүлүп баратканда эле Бишкектин үстүнөн муздак агым капкан сыяктуу басып туруп ошол бойдон кармап чыгарат. Ушул себептерден улам Бишкек азыркы акыбалда турабыз. Башкаладагы кара түтүнүн арылуу оңой олтоң маселе эмес. Буга чейин деле шаар бийлиги нечен айла амалды колдонуп көргөн. Бирок иш жыл сайын калыңдап эле жатат. Да, 27-30 конушка газ кирди, бирок газ кирген менен анын ичиндеги жөн эле трассалар кирди, үйлөр кирген жок да. Үйдүн баары көмүр жагып отурбайбы? Ар бир үйгө газовый көмүр котелго салышыңар үчүн где-то 55 000 сом керек. Котелду алып кириш үчүн. Приблизительно жаңы конуштарда 50 000 үй болсо, 5-25, 2,5-3 миллиард сом керек. Аны бир 10 жылга арендага субсидия берип туруп өкмөт. Алып эле атпайсыңарбы? Карыз алып келгиле эчтеке болбойт Бишкек үчүн, өлбөш үчүн. Бишкек мэриясы абаны булгаган ишканаларга азыркы күндө 9 миллион сом айып пул салган. Баш аягы 428 протокол түзүлгөн. Бишкек шаарында 1235 субъект привлекация этилген. Общий сумма 9 миллион 100 сом болгон. Буга чейин Финляндиянын метеорологиялык институту Бириккен Улуттар уюмуна өнүктүрүү программасы жана Бириккен Улуттар уюмунун айлана чөйрө программасы үчүн жасаган изилдөөлөрүнүн жыйынтыгын жарыялаган. Анда Кыргызстанда абанын булганышынан улам жыл сайын 2010-2019 жылдары 4100-5000 адам мезгилсиз көз жумган. Бул каза болгондордун жылдык санынын 12-13%-ын түзөрү айтылган. Бишкек шаарындагы абанын булганышынын негизги булагы көмүргө байланыштуу экенин көрсөтүлгөн.
Иш маселесин чечүү үчүн бийлик өкүлдөрү жыйындарды өткөрүп, анда сунуш берип, сөз сүйлөгөнү менен бүгүнкү күндө анын чечүү үчүн так бир иш чаралар жүргүзүлбөй, иш маселеси курч бойдон турат.